Достор, могул дөңгөлөктүн үстүндөгү үй өзүнүн заводдук жанагындай күндөн энергия алчу системасы бар болчу экен. Анан ушунун үстүнө көтөрбөйсүң атат да, кардарчы. Инвертор, аккумулятор, электро энергия менен толук камсыз кылуу үчүн өзү кымызга барат экен. Анан ушундай ичине кирсем ушундай үй экен да. Бул жерде телевизор бар экен, негизи айтып жатат холодильник, жана муздаткыч. Анан телевизорго кире экен да. Анан система болсо эски экен. Анан ошону жаңыртып берип атат азыр. Анан ушул панелдерди ушунун үстүнө эле коюп койсо болот да. Мына чакан система болот. 1 киловаттка чукул панельчи. Кечкиге 5 киловатт аккумулятор мененче жетип деп ойлойм. Стаканчине түйүп печка. Булар унан өзү менен иштейт да. 220 мешик кондер. А тиги печка газ менен иштейт, түйүнүн үстү печка, ысык печка. Холодильник газ менен иштейт, ушуну дагы сөткө улаш керек болот да. Холодильник. Бул муздаткыч, Муздаткыч. Ушуну алмаштырып атасызбы? Жок, ушуну эле кошуп коебуз ушуга. Ушуну эле кошуп коебуз, Бул газ менен иштейт экен да, ушуну электрический күн менен иштетиш керек болот. Анан телевизор, могу спутник антенна ошол улаз эле болду. Сонун экен бул, Эмне кыласыз өзүңүз? Иш. Столовый иштетем. Ашкана, Ашкана. Жок, бул тияка барып эмне кызмат кылат? Ошо самалга чыгып сүт ичебиз. Көл сезонуна барып көлдө эз алабыз. Кышында лыжный базар ачып лыжа тебебиз, ошол. Сонун экен анда. Үстүндөгү панелди дагы азыр көрсөтүп берейин. Жаткан. Мынакей достор, азыр үстүндөгү заводдук панель болчу экен, булар эски панелдер. Мынакей поликристалл деп, азыр монокристалл деп чыккан. Ошунун үстүнө 1 киловаттка 1 киловаттан деле ашык панель негизи жаткырса болот да. Бул такай унаанын үстүндө жүрө берет. Ошол эле мезгилде электр жарыгы менен да камсыз кылат да. Мынакей ушундай чакан дөңгөлөк үстүндөгү үй деп койсок болот. Сонун экен да.